Salmas. Так, Яшу. Bugün saat 11'de Nemedagi traktorlar chiqadi, shu tarafdan O'zbekistonga. Shuni polностью Qumbat ko'prigining oldidagi loyihani, onun aslında жаңағы Құдайбердидің үстін полностью тазалап ташталған, күшілден пайдаланып. Ana şu an mesela алар 1-2 gün эле убакыт бар. 1-2 күнүн ичинде бүтүрүшүбүз керек да. Убактан пайдаланып. Качы техника вообще? 2 техника чыгат. Биздикини өзүбүз погрузчтарды кошуп туруп, жалпы 3 техника менен иштесек. Берди? Түшүнүктүү. Qulbetdegini aldırabız birinci. Az birinci budan ele çıkıp Qulbetdin aldındağı köprünün aldındağı atbordu alabız. Abdan straşno yer. Üstü meyeni astı. Suudi ötkörбeydi. Sel boğandı, seldi tozup kalıvadı. Nemen dağı? Korkunç vardı. Köprünün altında propkele köpele. Dükürdü dağı polna kazandı. Görüyoruz, dükürdü hem görüyoruz. Dükürünü ha, baskısını tebesini tozar kulağımız kulağımız. Kaçma, para bunlara göre. Bizde ballardan ne almaz? Ne özün çoğuluş bol bir ceket koydum da almaz degen bana biz. Ayıl çarbaz oyuncu yapıyoruz. Ama ne tanıyorsun değil mi? Zaftan abi özüsün. Bir gece yürüyen kişiler. Bu yüzden dejürte tip insanla satmıyorsun ha? Böyle, hiç sana tamamı yok. Hatta şu fotoğraf çıkıp hesap öldü. Vallahi. Sen bir set hiç ketmeyin. Şu kanalı bu birinci aylık aymağının жүрегі деп айтсақ болады ба? Чус каналысыз birinci айлы өкмөтүн елестетиш мүмкүн эмес. Чус каналынын башы Орто Токой суу сактагычынан келет. Бул Чус канал транзиттик канал болгондуктан Касансай районуна кирип, андан кийин Кыргызстанга чыгып 14 километр. Андан кийин кайра Өзбекстанга өткөн. Ушундай бир эки элди кааласа каалабаса бириктирип турган ушундай бир кан тамырга окшогон каналда. Анан бул каналды пайдалануу үчүн көп практиканы колдонуп көргөнбүз. Мисалы үчүн ошол эле сен тиешелүү көлөмдөгү сууңу ал, өзүң арыңды өзүң чап, биздин территорияга кирбе, биз сага кирбейбиз деген тедечи. Мындай аракеттер менен биз элибизди кыйнап конуучулар болбой койгон жок. Мисалы ошол эле 13-14 жылдары эме жашырганда эмне өзбек-кыргыз окуясынан кийинки ситуацияда биз ушундай ситуацияларга деле барганбыз. Суулар жаап коюп, кийин алар Өзбекстан тараптан жаап коюп, Өзбекстан менен Кыргызстан ортосундагы мамилелер жакшы болбой, ушундай бир кыйынчылыктарга туш болгонбуз да. Ошон үчүн азыркыдай шартка келдик. Алар дагы ачык, алардын канча суу пайдаланып атканын биз ачык көрөлү. Алар биздикин ачык көрсүн. Ортолукта канал боло турганбыз, ортолукта тазалайлы. Алардыкы да биздики дагы суу ичсин деген принцип менен иш алып барып атабыз. Негизи бул иш аракеттерибиздин жыйынтыгы жакшы болот. Uşu kanaldan 2000 gektar yer su içedi. 2000 gektar жерден где-то 600 гектары негизинен насосный станциялар içedi. Şu kanaldan alады. Ana murda Союз тараганга чейин бул каналды жылына ар бир жылы тазалап турчу Өзбекстан негизинен. Жакын арада мына где-то 2010'dan beri bir гана жолу тазаланды. Анда араңдан зор тазалаттык. Азыр ого да 4 жыл болду. Азыр мына быйыл азыр киргиздик дагы тазалаганы. Негизинен биздин 2000 гектар жер суу ичет будан. Аны өзбектердики бизге караганда абдан көп. Олар где-то 5000 гектар ичет, бизге 2000. Пайдасы адамдардын экономикасын, жашоо шартын жакшыртууда бул каналдын таасири чоң. Аны экинчиден эмин үчүн бул четине ылгай калып, банакан дейт. Көбүрөөк эме болот. Уклонду абдан азалган да мурда. Ушундай уклонду келген абдан уклон абдан аз. Патери абдан чоң канал. Бирок
başынан buğa baylaganda 24 kuva baylaydı. Murun şu bizim territoriyadan 11 kuva ötçülü. Bunu layık algandan keyin bizim territoriyadan Özbekistan'a bizge bari boldur 5 kuva ötüp atır. Paydası abdan çoğ. Bunu jılda tazalap dururuz baza, bunu pateri abdan çoğ olur, su abdan çoğ joğolur. Joğolup uçuraydı. Anan kış uçurunda da bizge bular Özbekistan'a aytып жанагы алдырау суду, анын үстүнө азыр Бадагыныш бизге өткөн. Башы бизден башталып, анан 44 километр булардын территориясынан өтөт. Анан бизден 14 километр өткөндөн кийин Чус деген районуна өтүп кетет суу. Bunu Xudo xohlasa bir 3-4 kunda shu probkalarni olib tashlasak, suv bemalol Kepede kanali yaxshilanadi. Umuman uzluksiz suvni yetkazib berishga qishloq xo'jalik ekinlariga juda katta foydasi bo'ladi. Mana vegetatsion period adi bo'lgandan keyin paska, polivnoy suv bo'lmaganda faqat O'zbekistondan mana shu 1-moy ayol hukumatiga ichimlikka ham sheydan suv keltirib beramiz. Shunda ham masalan tozalab qo'ysak, sheyni xalqi toza, tiniq suv ichadi-da. Çoğu işleşimiz gerek. Çoğu tazalağınga kömökleşimiz gerek. Buna bizde elder dele kömökleşiyor, hareket kılıp yardım berip atar. Bundan bir 2 ay murda Özbekistan bunu arıqtары, kiçinekey arıqtарын ekskavator menен tazalaşıp ketti. Hakimleri menен çıkıp, hükümet bizden hakimler katıştı. Zam hakim boldu. Hükümet boldu, bardı katışıp bir yerde turuşup. Oşa kiçine kuday kılıp ötkörüp, anan bir 14 kilometre aralıkta östönü ketүүчү жолдорду арыктарды тазалашып кетти булар. Bunu обязательно жакшы болот да. Себеби мамлекеттин ынтымагына, элдин ынтымагына, бардыгына дайым бири менен бир болгону адамдарды ынтымакка чакырганга жакшы да, достук күчөйт. Мен да ушундай ойлойм. Менин сезим ушундай. Бир жакшылык жагы бар. Быйыл көп жылга караганда абдан сонун быйыл. Su kelişi dağı, başka meseleler boyunca dağı, bu meseleler boyunca dağı, ıntımakta işleşkeni men oylayım jakşı der. Hükümet dağı abdan, Şerbay Muhtar, adamga jarmaşkan, elderdi birimdikке çakırgan jigit, harekettenet, hareketi jakşı da. Noga bizden ülüş yerlerimiz, 1-moy ayıl hökümetine jarandarga bölüp berilgen ülüş yer. Buradan 3 yıl, 4 yıl murdalarda su tartış bolup, noga su Özbekistan'dan çıkış ele, kanallarыбыз деле тазаланбай, su gelbеш эле бул жерге чейин. Экпей деле койгон моменттер болгон. Жердегечи вообще суу келбеш эле. Но чегара жабык Өзбекстанга өтө албайт элек. Өзбекстан өзүнө керек маалда сууду бөлүп алып койчу эле да биздин каналдар 1 айлап, кээде 2 айлап дагы суу келбей калган учурлар болгон да биздечи. Az mına endi Xudoga şükür iki mamlaket gelişip kanaldı, arıqtарды tazaлаганына ол жактан bir 300-400 дей адам чыкты. Техникалар менен чыгыштылар, арыqтарыбызды тазаладык, каналды кастык, ашар жол ыкмагы менен эки мамлекеттин жарандары. Ошонун себебинен мына жакшы, Xudoga şükür арыqтарыбызга суулар келип калды. Бардык жактан караганда деле эзелтеден ушул чегарага байланышкан чыр-чатактар, чегарага байланышкан маселелер ар убак бул ар кандай конфликттерге алып келип, мындай бир күн тартибиндеги биринчи маселеден болуп келген да. Биз деле ушул 1-моy айылдык аймагы Өзбек Республикасынын Наманган областына караштуу Касансай жана Чус райондору менен чектешет, 2 район менен. Жалпы чегаранын узундугу 20 чакырымды түзөт да. Эми эзелтеден Өзбекстандын Касансай, Чус райондору менен биздин 1-моy айыл өкмөтү дайыма биргеликте ушул сууга суу жаатында
негизи айыл чарба жаатына кызматташып келгенбиз, экономикалык жактан, социалдык жактан. Өзүбүзчө эгемендүү болгондон кийин бул маселелерге сөзсүз түрдө кандайдыр бир чектөөлөр пайда болду. Айтып болбой турган деле, боло турган деле. Чек ара болгондон кийин ошондой. Ачыгын айтыш керек, өзбекстандык дыйкандар биздин дыйкандардан анча алдыда. Биздин фермерлер менен Өзбекстандын фермерлеринин ортосундагы ынтымакты, ортосундагы байланышты чыңдашыбыз керек да. Өзбекстандын дыйкандардын колунда бар техникалары биздин айылдык аймактын жерлеринде, айыл чарба жерлеринде иштегенге шарт түзүп беришибиз керек. Ошондо арзан жана сапаттуу кызмат көрсөтүүлөр алдыга чыгат да. Мен ушу алдыдагы жылдарда, жакынкы келечекте ушундай бир максатым бар. Биздин дыйкандар менен Өзбекстандын дыйкандары биргелешип иштей турган шарт жаратсак. Мисалы Өзбекстандын эле дыйкандарынын жетишип аткан ийгиликтерине кантип эле бир чакырым жогору турган биздин дыйкандар жетише албайт. Ошон үчүн ушундай бир шарт жаратышыбыз керек. Алар дагы биз дагы ушундай бир айыл чарбасында жетишкендерге жетишибиз керек. Мындан сырткары суу ресурстарын пайдалануу жаатында дагы биз айрыкча гидропосттор ушуларды чогуу пайдаланууда ачыктыкка Өзбекстандан дагы, Кыргызстандан дагы ачык, прозрачно ушундай бир иштерди алып барышыбыз керек. Себеби алар дагы биздин эл дагы сууну үнөмдүү пайдаланууга жетишүү максаты болуш керек да. Жумуштан бошогон маалымда ушул дыйканчылык талааларына барып, көз чаптырып, кайсы жерде кандай абалды таанышып, өзүбүздүн дагы чакан ушу үлүшкө тийген жерибизде дыйканчылык кылып дегендей, бадыраң помидорлорубузду, ушул картошка, пиязыбызды камдап алабыз дегендей. Эми дыйкан болгондон кийин буга убакыт тапканга аракет кылабыз. Айылдык аймактын жетишкендиктеринин бири бул мал уурулук жаатында Өзбекстан менен биргеликте алып барган иштер да. Муну Өзбекстандын ички иштер органдары менен биздин ички иштер органдары тыгыз байланышта иш алып барышып, биздин биринчи айылдык аймагында 13-14 жылдары өтө күч алып кеткен мал уурулукту кескен кыскартып, уурулуктун бетин ачууда Өзбекстан менен тыгыз иш алып бардык да. Күнү түнү күзөттү биз тараптан, алар тараптан уюштуруп акыры мына ушундай бир жакшы ийгиликтерге жетиштик да. Албетте эл болгондон кийин социалдык, маданий катнаш болбой койбойт. Биз ар кандай улуттук майрамдарыбызда, Норуз болобу, же эгемендүүлүк, дагы ушундай майрамдарыбызда өзбекстандык туугандарды чакырып, алар бизди чакырып дегендей барып катташып, келишип, майрамдык иш-чараларыбызды, ар кандай фестивалдарды бирге өткөрүп келебиз. Мектепте айылда эле окуп, андан кийин ошол кезде 95-жылдары Жалал Абад мамлекеттик университети жаңы ачылган маал. Андан ушул университетте насип буйруп, бюджеттик бөлүмүндө башкаруу педагогикалык факультетинде окуп калдым 95-жылдан тартып. Студенттик маал албетте өтө кызыктуу болду. Жаңы ачылган университетте ушул престиждүүлүгүн жогорулатабыз, университетибизди таанытабыз деген бир жаңыча дух менен окуганбыз ачыгы. Нөмер 2-чи жатаканада жашадым. Жатаканадагы күндөр эстен чыкпайт. Чынында бул биз үчүн азырда ошол жатакананын жанынан өтүп калсам бир шумный бир күлкүгө, ырга толгон студенттик кештер эске келет да.
айта кетчү нерсе, мен келинчегим дагы ушул Жалал Абад мамлекеттик университетинин чет тилдер факультетинин бүтүрүүчүсү да. Экөөбүз ушул университетте мен бүтүп кеткенден кийин университет менен кол үзүп кеткен жокмун. Ушул университеттин дагы бир мага берген пайдасы бул ушул өзүмдүн келечек турмушумду аныктаганга да шарт түзүп берди да, келип таанышып дегендей. Мына бүгүн Кудайга шүгүр 3 уул 1 кызыбыз бар. Балдарыбыз мектепте окуп, кыздарыбыз мектепте окуп, эң кичинебиз балдар бакчасына барат. Кудайга шүгүр. Келинчегимдин аты Гүлмира ушул мектепте англис тили мугалими болуп иштеп, Алымбеков атынан орто мектепте иштеп жүрөт. Өзбекстандан техникалар келип баштады ишин. Ошол муну тестетип, кабар алып, жумуулар кетет. Асфальттын бүгүнө тең бүтсө. Экинчи траншы тендерден кийин болсо, батырып бүтөт да. Бизде айыл өкмөт башчыларында негизи график деген норма мен үчүн мындай бир норма жок да. Эртең менен жумуш ушу таң аткандан саат 7ден баштап баштайбыз. Кечкурун саат 9-10го чейин иштеген күндөр болот. Кабинетте көп отурбастан элдин арасында көбүрөөк болгон учурлар болот. Мен өзүм ушул эл аралык уюмдар менен көбүрөөк тыгыз иштегендиги үчүн алар менен долбоорлордун үстүндө иштегенде сүйлөшүүлөрдү алып барып, эми албетте жумуш канчалык кызыктуу болсо, ошончолук жумушта көбүрөөк болгун келет да. Жумуш канчалык кызыксыз болсо, иштегиң келбей, иштей албай атсаң, ошончолук жумушта азыраак боло баштайсың да. Кудайга шүгүр, бүгүнкү күндө республикадагы эң алдыңкы айылдык аймактардын бирибиз. Жетишкендиктерибиз да жакшы. Биздин командабыз да жалаң жаштардан турат. Бизде эң эле улуу аксакалыбыз бүгүнкү күндө 52-53 жаштагы киши. Калганын бардыгы 30-35 дегендей жаштар. Кудай буюрса ушул 1-майдын келечеги кең деп ойлойм. Ошондой жаштарга мүмкүнчүлүк берип атабыз.